аксакалыбыз Айталы Жандаров. Колчак көсөңүздар жөнүндө үчөсү Агартуу борбору мугалимдер коомуга төрагасы Эрталды Шамилов. Колчак көсөңүздар. Жазушылар союзунун мүчөсү биздин ардактуу мүчөбүз Акылбек Мамадалиев десеңиз Москва Арифтан ардактуу мүчөсү Самар Насырова десеңиз Сапылатырын комиссияның немесі керек, отырады. Бұл жаққа отырып, алдық отырсаңыз, еріс бар, дағы кен, дағы бір жадамшы олған, сіз жадамшы олғыз бар. Жаштардан бір өлі. Жаштардан өлбайсы. Қыздар бұйын қашпау. Келді, сіз келдіңіз. Су көпісі қатшады екен. Бұрын айтып кеткенбіз. Өз қалаған өзінің 4-5 куплеттен болғанымыз оқышат, мүмкін болшынша жатқа айтқанға әрекет қылыңыздар, ал ескі арнап жатқа білбесеңіздер оқуға сөйледі. Анда қалғадағыз. Адан кейін қалыстар тобын өзгече көңіл бұра тұрғаны өрдің оқылышына, марисіне, маңызына, ұлғаштығына ұшыларда көңіл бұрады. Бұл жаққа шығып, өзіңіздерді еркін алып, жақсы Европа оқытуын, толқындамай Европа оқытушыларды еске аламыз. Мақсат, бүгін сөзсіз жеңіл емес, мақсат қатысуда. Өзіңіздер, күшіңіздер көргізіп, қатшалық деңгейде оқиғаластар, жақсы жақтарыңызды көргізіп дегендей. Анан şu sizlerge iyilik қалайбыз. Жүрлеріме бір сіле таныстырдым. Жүрлері барлығы сіздерді тура, сіздердің емгеңіздерге тура қалыстық көп беретпеген ойдамын. Андырмесе, қалу бүгінгі сынаққа қатша тұрғандардың аты жөнін біліп алсақ, қағазға аты жөнін жазып, аны таштасақ, барды жерелер болчу. Анан кейін бар 1, 2, 3 болып, шонтып чакырып көрөйүк. Аты жөнүн жазыңдар. Айтады, чекерден айтады. Чекерден жаз. Анында айтып тұрған нәрсе, бүгін сынақта жеңіп шығушыларға бірінші орын бар. Bir kahvemizde жақсы романтикалық ұжым бар. Қамат арасынан бірінші орынды алған. Өзім танышуым. Андан кейін кітаптар берді. Бұл компаниясының атынан ардақ грамота берді. Осындай эле бүгүнкү алдыңкы активисттерге, катышкан активисттерибизге Nur klinikasına densoğun çındığı için bekerge kasıplar sağlık ediyoruz. Benim çekiş çoğunluğa ilkete çıkanlarga ürün Moskva ayaktan 7. ürünler bekerge ürün koyup veriyoruz. Sultan Barayev'in жақсы кітаптары бар. Шалқар жазушымыздың ал кітабы да сіздерге белгіленеді.
Moskva kayıtları Adalet Kurulu'nun kanalında çok bir gece, çok bir kaymaş bolğonda kayıyorum. Özellikle kaymaş bolğonda жеңілген тарап болады, жеңген тарап болады. Ең негізі бағдарда айтқандай бұл жердегі чоң бір сыймыл сол қатысу. Оғанда бізде қажалаған кешелерге аймақтарға қатысқанымыз бүгінгі күндегі дәрежеге оңай отырғанда келіп қалған жоқпыз. Әрбір әрекетіңіздердің автоматтық айтады деп ойлаймын. Ошол үчүн жалпы қатысушыларға ийгилик каалайм. Ошол поэзия дарысын жакшылык болсун. Негизинде ушул сиздерге поэзия дүйнөсүнө аралашып жашаган кандай чоң сыймык бул деген баардык жыргалардын дагы учокусу болуп келет деп ойлойм. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен азыр окуп кетсем. Өрі көпті, сонша қажырды оқысын берді. Сүйүүнүмен сүрөттөсөм ананда, сүйүү деген жан азытпейм адамга, сүйөм сени сүттөй таза ой менен, сүйөм сени алтын башым аманда. Көктү көздөй учарыма канатсың, көңүлүңдү келбейт такыр канаткым. Сени сүйүү кандай бакыт мен үчүн, сени сүйүп жакшылыкка жанаштым. Өзгөлөргө ачпай турган сырымсың, өмүр бою жаза турган ырымсың. Сүйүүбүзгө суктанышып далайлар, сүйүүбүздөн бүткүл аалам жылынсын, сүйүүбүздөн бүткүл аалам жылынсын. Улуу эл, улуту бар, даңкы бар. Учурашып келгенге саламдашмай салты бар. Ана эмесе бүгүнкү учурашып алалы кыргыз элдин салт санасы боюнча амансыздарбы, урматтуу жакындар. Бүгүн бизде чоң майрам акындардын таймашы, жыл мыктысы аталып, баардыгы карасаңыздар ошол наамга татыктуу. Келип коштоп, колдоп бергениңиздерге рахмат. Кечебиздин аягына чейин коштоп, колдоп баарыбызды дем берип отуруңуздар. Анда эмесе өзүмдү тааныштырып кетейин. Бактыгүл Омаралиева, Москва кайрыктары Adalet клубунун мүчөсү. 2018 жылдын мыктысы номинациясынын ээси, Күз элеси ырлар китебинин автору. Чыңгыз Айтматовду айтпай кетүүгө мындай кичилерге мүмкүн эмес деп ойлойм. Ошон үчүн мен биринчи сиздерге окуй тургандарым Манас жана Чыңгыз. Энисей боюн бойлоп кыргыз эли, тоолордун Памир тоосун ээлеп келди. Жаралык ошол элдин тарыхында Манас Баатыр уулу чыга келди. Кыргыз деп улут жашап келгенине, Манастын урпактарын бергенине, кылымдан кылым карып басып өткөн кыргызга Теңир өзү жарык берди. Жаралган, ал бир тийген шоола болгон, жарыгы кыргызыма тийген жолдон, жаралды ошол нурдан дагы бир уул, жылдызы Чыңгыз эле кыргызымдын. Улутун дүйнө элине кыргыз кылып, даңктаган ак калпакча нала тоосун, таанышат дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн эл тургай кыргыз элдин ак баарасың. Жазылган ар бир сөзү өчпөй жанат, кылымдан кырлар ашып жолду басат. 90 жыл эл талантын баглап жаткан 900 жылдар өтүп жашап калат. 900 жылдар өтүп кыргыз элде Манастай Чыңгыз дагы жашап калат. Бул жаңы жазылган Чыңгыз Айтматовдун жазылган чыгармаларына жан киргизип, аял кишилерден чыккан биздин таанымал, биздин сыйнар, сыймыктанчу кызыбызды Таттыбүбү Турсунбаеваны
айтпай кетүүгө дагы болбойт. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көркүнө чыгарган биздин актриса кызыбыз, эжебиз, сыймыгыбыз Таттуу бүбү элеси деп аталат бул ырым. Бул Таттуу бүбү Турсунбаеванын эстелиги 70 жылдык юбилейинде эстелиги ачылып, ошондо мен тасырдын жаздым эле. Кабыл алыңыздар, Таттуу бүбү элеси. Ак жүзүңүз болгон сиздин ажаргуу, жер бетинде суктандырып адамды, сизди сүйгөн миңдеп жүрөк болгондур, сүйүп жүрөгүнүн артынан. Талантыңыз кылымдарга татымдуу, аял заттан берген сизге акылды, турпатыңыз кыргыз элде сакталып, учуп өткөн легендарлуу бир аттуу. Табигатта бир жол гана жаралчу, сиз адамсыз, сиз аккуусуз, жылдызсыз. Кыргыз үчүн бир жарк эткен чагылган, булут бөлүп аралаган алайды. Нур жүзүңүз айды жүрөк аралап, жарк деп күлгөн элесиңиз тартылып, сиздей сулуу жаралса ким кыргызда, баскан изин кылымдарда калтырып. Тей алыска учуп кеткен аккуусуз, соң көл менен ысык көлдү калтырып, көлдүн көркү өзүңүзгө жарашмак, келсеңиз ал дүйнөнү азгарып. Сиз кеттиңиз, элесиңиз калтырып, өлгөн жоксуз, арабызда жашайсыз. Кыргыз кызын элестетем сиз менен, аял затка жазып өткүз тарыхсыз. Кыргыз кызын элестетем сиз менен, таттуу бүбү жазып өткүз тарыхсыз. Таттуу бүбү из калтырган тарыхсыз. Биринчи катышуучу баамды айтып он, 9-9-9-10. Экинчи катышуучу Алина Мансурова. Алина Мансурова, Нокат болом. Бухгалтерия газеталарда чыгып келген Нокаттагында, Москвада. Биринчи жолу бүгүн катышып турам. Поэзия бул улуу соолбас дайра. Мен ошол улуу алдыктанган дайрага болгону бир гана тамчы болуп кошулгум келет. Жээктен жекке урунуп, таштан ташка секирип, кумбасым жок болгондо. Мен поэзия жөнүндө ойлонгонумда санам-санга бөлүнүп жанымды кыйнайт. Ан сайын мен алдыктанган улуу дайрага болгону бир гана тамчы болуп кошулгум келет. Мисалы, художниктин үйлөнүү кусалыгын, сагынычын, сулуулугун, жана да толгондогой майда барак нерселерин ар түрдүү боюнча сүрөттөй алат. Камил болсо ошол нерселерди адамдын жүрөгүнө жеткире турган колунан келишинче беттештирүүгө аракет жасайм. Сөз берметин илгери алдымбы же жокпу? Андыктан окурман сизден өтө чоң кечирим сурайм. Анда эмесе менин поэзия аламыма куш келиңиздер. Поэзия жеңилүү айранда болсо мекен кызларыма бир тамчы жок дегенде мен билбейм ал эмне жетер бекен өмүрүмдүн бардыгы. Акындын кудуретинде чоң бир күч бар. Байкасаң күзгү сымал чагылдырар, турмуштун оош бейиш нерселерин ал жазат демек анда чоң бир сыр бар. Турмуш роман, а мен карман, татал талтыр жолубасам. Бакыт издеп көпчүлүктүн катарында, адамзаттын арасында. Жол издеген жолоочудай, эрте менен эрте таңдан сапарымды дагылайм. Өзүмө суроо салам, бакыт өзү бар нерсеби, болсо экен кайдан табам. Эшилген, элме чөлгөн, мен кайнаткан ысыктардан
керек болса өтөн кезек талай бийик ашуулардан бакыт мага көргөнсүз закын болуп алыстардан шамчырактай биздин жанган көздөрүнөн үмүт жанган эгер болсо башым алган бакыт сени сөзсүз табам жетмейинче мен антыма кайтпай убадан жанам. Анда катуу окуганда завтра кылыңыздар беле, завтра кылыңыздар беле. Биринчи жолу эл алдына чыкканда Мисалы мен завтра кылган эмесмин. Былай караганда изденүүсү бар экен. Аны көпчүлүк байкаган жок. Бара. Анан сен көбүздөн ишкениш керек экен да. Анан тылсаңыз агыр болуп атат да окуган. Сен акырын окуган үчүн 9 бердим, мен сага 15 керек. 9, 8, 8, 9, 9. 8, 8. İyi katışucumuz Zikirden ıspay bağlayın. Turmuştırlardan kayda ketip baratабыз. Kem kalbay, uakıttın ağımından bilmedim kayda ketip baratабыз. Düşünböy oyuğuzdun tardığından batıştın kiyimlerin talaşabыз. Ak joğuluk, ak eleçek unutulup, apalar çaçın jayıp yürüp kaldı. Kızımız göynek giybey salttı buzup, batıştın cın sıçımın giyip kaldı. Şapkedep, ak kalpaktı başka giybey, uluttuk kiyimlerdi unutkardık. Baldarga ülgü bolboy atagan atalar çolok simçan yürüp kaldı. Babalar muras kılgan kaada saltın, kiyimin bağlavadık attın arman. Özümüz bilbey turup salsananı, жаштарга калтырабыз кантип анан. Өзүбүз билбей туруп салсананы, балдарга калтырабыз кантип анан. Кайрылуу. Келечектин талкалап үмүттөрүн, кечээкинин кайталап күйүттөрүн, алга сүрөп колдобой улам кайра, аксаттыңар улуттун күлүктөрүн, ала тоонун талкалап мөңгүлөрүн, асыл жердин саттыңар алтын кенин, там салууга жери жок калкым жүрөт, тарттырдыңар Кытайга жердин көбүн. Улутуңа кылган ишин калыспы, улам алып көбөйтөсүң карызды, уул кызыңа нээрең эртеңки, улутуңа калтырарың карызбы. Токтот болду, адал иштеп сүйлөгүн, токтот жетет, тоодой карыз үйбөгүн. Туусун көтөр, мекениңдин бийикке, таңданысың эли бүтүн дүйнөнүн. Туусун көтөр, мекениңдин бийикке, таңданысың эли бүтүн дүйнөнүн. Batıl o, batıl. Anlamaz. Çak düşse bakırgan adatımdı, bu adam alıstan görsem karanımdı, ekөөбүз үй бүлөлүк турмушубузду баштап, эң угуптур сагайткан саатымды. Таңга багал тоо жактан сайраса кекилик, түз жүргөн кулак салган астында кинеп, булбул сайрап кол булгаласа да, сыр бербей акырын басым керилип, бакыт табалы ушул ак сүйүүдөн, сүйүүкөөдөн ысытып кээде үшүткөн, кекилик булбулга тийишпей жөн жүргөн, аяк жеп калба айылдаш агасы бүркүттөн. Ишенем сүйүүбүздүн таза бекендигине, көңүл бурма ысык жолдун чабалекейине, сени сүйөм деп алданып калба, акчаңды жеп учуп кетет алыс бекенине. Жаным сүйөм десең уялып кызарамын, үйдү бүтүрүп машиналабыз деп кыялданамын. Жазда учуп келип, күздө учуп кеткен, аккуу деген сулуу мигрант куштан кызганамын. Экинчи Москванын квартирасы. Биз жашаган.
Moskvada tünükünü kvartiradan kvartira kezip, men de Moskvaga iştegeni gelip, futbolistler oyun talasında almaşkanday, dağı biröbüz kvartiradan ayılga ketip, bugün keçki tamakka nan çaydağı kartoşka, pivişse kalasın sarı kartoşka, arak içip bakırıp tartıp yutsam, kazaykaça koşacak kızıl can kartoşka. Çoğuluşta katlı çıkat doğuşumuz, jakşı bolsun kvartirdağı oyumuz, uşul ayda 400 rubldan aşıca beremiz. Kvartiraga bir ventilatör koydurtup koyumuz. Kvartirada jaşaş gerek Joğuş Torkoydoy, Azilçinin жаздым болгондой. Moskvadağı kvartiradağı jaşoo bizge çoğun jolga koyulgan svetofordoy. Tamam. Bağırtarak. Ağay. 39-2-10. Саламатсыздарбы? Окурманды Чумабай. Бул окуп биринчи жылдын темасы сүйүүжөндө. Өзүм менен жашасын. Жан дүйнөмө салып менин жүргөлөң. Тагдыр мага жоолуктурган сыр белең. Махабатсыз жашайм болду дегенче, уруксатсыз кирип келдиң нур менен. Мейли билем, бир өзүңдө күнөө жок. Meni sүйбө, азаптарга түшүп от. Сагынганда көрсөтүп кой жүзүңдү. Амандыгын билсем болду көңүлдө. Сезимдерим өзүм менен жашасын. Сага айтпайм жүрөгүмдүн жарасын. Билем кандай сүйүү азап экенин. Сен тапкачы күтүү кайра катасын. Экинчи өмүр нуру. Өтөт өмүр аккан суудай куюлур. Кара чачым буурул тартып суюлуп, убакыттын ылдамдыгын карачы, кечээ күнү бүгүнкүдөй туюлуп. Аккан өмүр агымында агандым, күнүм бүтсө о дүйнөгө барамын, бирок чиркен ойдор мени кой бербейт, бул дүйнөдө эмне издеп барам. Мейли өмүр өз нугунда ага бер, өткөн күндү эсебиңе сала бер. Жараткандан жалгыз тилек суранам, жүрөгүм ыйман болсо да. Тоғыз. Tamam. 4-9-1-10. İyi katçı surasan dayarsın. Kaç çıkardı? Ta kimde sorasam degan öyle ata kim deb kendinden sorasan aytan жообун анын сөзгөчө дасан ата деген сени күткөн жан болот амандыгын көрөлүк сураган ата деген дагы ким деп сурасам айтам ата бул дүйнөдө асыл жан алып келсе жарыктыгы апакең ата болот жалгыз адам буланган ойгонгондо дүн уйкудан чоочулап апаң сени уктатууга умтулат ошол кезде жөрөк болуп жанында ата деген жардам кылып болсунат тай бассаң тегеренип жаныңдан тай басым деп алыс кылат жамандан тагдыр чиркин байлагандай бир сени атаң сени артык көрүп барган тагдыр чиркин байлагандай бир мени атам мени артык көрүп барган biraz şaşıp koydum beni, anan özüm жаттаган ырларыма бирде айтып коеюн сүйүү темасында. Аксыл кызга арналган ырым бар эле, ошону жоктон көрү жогору демекчи. Жарыгы өчпөс шамы тереземде, апапак татынакай сүйүүм келсе. Ойлонбой мен бейкапар жүрүп эле, аксыдан сулуу кызды сүйдүм эле. Тамчыдай таза сезим калат сенде, түшүнгүн мен да сенде ялсыз пенде. Сагынган жүрөгүмдү эзбесең да өзүмдү таппай калам ушул ченде. Ак сары, аз газоодон арылбаган, аксыда калды жүрөк жалындаган, мейличи мезгил өзү даба болор, дүйнөдө ким бар сенде жаным болор. Чоң баракалла.
Ошқа берген ұпайыңыз бар. Үш тоғыз, екі он. Тоолорум, кырыгыңдан козголбогон тоолорум, кыргызымды кылым бою коргодуң, кызыл тазыл кызгалдарың аралап, кырларыңга кыял менен бойлодуң. Обон салсаң жаңыртасың тоолорум, обону доого бетер ойлорум, арча жыттуу аска зоого балача азыр деле келип турат ойногуң. Бейиштөрлүү тоолорум бар алтындан, белек болуп берилген ал элиме, кылымдарды кыйырына батырган, көз тийбесин ала тоолуу жериме, көз тийбесин бийик тоолуу жериме. Экинчи апам болгон кайненеме. Бала кыял күйпөңдөгөн жаныңан, берсин апа, апапакай таңынан, жети балаң чоңойгончо жан үрөп, жароо керим, жокту таап бар кылган. Жаман кабар сезип калса жүрөгүң, чочулайсың чыгуучудай кабынан. Балаң үчүн мээрим толгон сүйүүңдү, байкап турам энекен сен күйүмдү, уул кызыңдын небереңдин баарысын деп сурайсың, үстү башың бүтүнбү? Багы тайып же ооруса балдарың, оор үйлөп көөдөндөгү түйүндү. Керек болсо өрттөнөрүң бала үчүн, биз балдары эне болуп түшүндүк. Биз балдары 4-9-1-8. Саламатсыздарбы, балыстар, урматтуу мекендештер. Мен Рахманбек Турдалиев, Аксай районунан болом. Москва кайрыктарын Аграрий клубунун мүчөсү. Анан эл катары биз дагы эле даярдап келген кызыбызды сырга менен кимге кошулгандай эле. Мен деле үчөөбүз да жаттап болгондар. Анан күндөрдүн бир күнүндө мага бир телефондон звонок болуп калды. Кудагыйым экен да, сүйүнчү деп, сен неберелиң болдуң да. Анан ал биринчи неберем болгондуктан негедир эле денем титиреп, аркаларымда жөргөмүш жүргөн секилдүү өзүмөн өзүмө толкундаган эле көзүмө жаш келгенге окшогон эле бир нерселер болот да, жиндиге окшой эле бир нерсе болот да. Мындай сезимди 50 жашымда сездим, ага чейин сезген эмес элем да. Анан ошондон бир таасирленип отуруп жаздым эле. Ошону небереме деп жаздым. Адам келди, дүйнөгө адам келди, көз жарылды, дүйнөгө аман келди. Адамзаттын тукумун улай турган кичинекей наристе караан келди. Кубанычка өлкүлдөп батпай турам, толкундоолор көкүрөк каптай тулам, сезим каптап денемди бир кызыктай, жүрөк толкуп денемди таптай тулам. Көп жыл мурун дүйнөгө келген кезде сүйүнгөндү таята мендей болуп, атамдагы сезимди сезбектирмин, алда толкугандыр сендей болуп. Күндөр өтүп наристе неберемдин колдорунан быйтыйган жетелермин. Мезгил жетип карылык кирип келсе, сен да менин колумдан жетелерсиң, сен да мени колтуктап жетелерсиң. Мен баягы кичинекей 5 жаштагы балам сурап атат да, ата керек, сиздин да атаңыз болгон. Атам ушинче десем, ошо тукпайт. Анан кийин ошондон таасирлендим де, ошо жазышка туура келди дагы. Орто бойлуу, туну бойлуу жан эле, жарашыктуу чокчо сакал бар эле. Чоң ата деп айылымдын бар айтып сыйлап турган берекелүү кар эле. Турган тупат, акыл болчу, кен болчу, эмне кылсам бүт баарына дем болчу. Атакемден сурай берип ал кезде 30-умда акыл жагым кен болчу. Акыл эске толдум десем өзүмдү,
кээде таппай айта турган сөзүмдү Куда бүтүп нерелүү болгондо күтө берем. Кошча ата деп сөзүмдү болгон бу деп сиздин дагы атаңыз Гүлөк Сырайт 5 жаштагы балабыз. Мүмкүн мен да сураганмын өзүмдөн болгонмун деп сиздин дагы атаңыз. Көтөрүлсө ыргыткан таш өйдөгө, анда дагы өгөк болчун өйдөдө, азыр деле жөлөгөнсүп турасың кадимкидей жер таянсам ойдо. Dört dokuz bir. Dört on. Bir dokuz. Мен Жайалда Баргүл, Алайдың Золом, Москва Халықтар адабий клубтун мүчөсүмүн. Мен да азыр бир ырымды окуп берейин. Кусалыкты ким билет? Алыс жүрсөм, кесилгендей киндигим, көкүрөктүн ооруганын билдигим, дагы олтуруп кагаз бетин чиймелеп, бүгүн келди сар санамды билдиргим. Бөтөн журтта мусафырдын биримин, көбү билбейт кыргыз деген ким деген, алтын менен төшөлсө да жолдорум, мекенимдин алсам дейдин биримин. Сагындырат нын жыттанган топурак, мокунганып мөлтүрөчү тоо булак. Дарман кет, алсырасам дарман кетип денемден, жаратылыш кубат берчү толуктап. Алыс жүрсөм, үзүлгөндөй киндигим, кусалыктан жүдөгөнүм билдигим. Бөтөн элде уу жутсам да чыдаган, катардагы мусафырдын биримин. Бөтөн элде уу жутсам да чыдаган, катардагы мигранттардын биримин. Ырлар менен өсүүдө дегендерим бар эле, ошону окуп берейин. Тентек шамал, өпчү жүзүм аймала, бостор коюм, муңду ыйлап сайраба, бой таштайын, чөксөм деле кайылмын, түбү терең, өргөлкүгөн дайрага, кычыраган аяз болуп тоңдургун, көөдөнүмө кум сапырып толтургун, өжөрлөнгөн мүнөзүңө баш ийбей, өзөк жарган ырым жазып олтурдум. Ачууланып, ырдын шамын өчүрбө, журт котортуп, бөлөк жерге көчүрбө, жан-жаны бар, бактарактар баарысы, ырлар менен азыктанып өсүүдө. Ызгар шамал, колдорумду тилип кет, кучагыма миң оролуп кирип кет, калчылдатып, үшүтсөң да макулмун, кармашканча жазып алам бир китеп. Калчылдатып, үшүтсөң да макулмун, кармашканча жазып алам бир китеп. Dört on bir dokuz. Каадасы бар, тили бар. Тилиң менен бийиксең сен билип ал. Аяламды кыдырып сен кезсең да, жүрөгүңө эле тилиң түйүп ал. Өздөштүрсөң, эки тилди билип, өмүрүңө салган чыйыр ийгилик. Көкүрөктө сезим болсун, унутпа, жан дүйнөдө эле тилиң. Эле тилиң, эбегейсиз байлыгың, маданиятка басалдың кадырың. Өз тилиңди алмаштыр өзгөгө, кейпиң кийме караманча жаргың. Эне тилиң каруу кайрат күчүндө, эне тилиң түрткү болот бүтүнгө. Кайда болсоң бет кучак, кайда жүрсөң кучагыңа бет кысып, бекем сакта капилеттен түшүргө. Экинчи чыгармам кызыл күрмө. Таң атат, талыкпаган ойлор менен, таң улап жүрөгүмдү койгон белең, тагдырдын табышмагы кылгын жабы, койгон ой кар күчөнүн кылгын жабы.
асылым, сенден окум каналбадым, жолукчу жолдор кууш бара албадым, үстүңдөгү кийип келген кызыл күрмөң көңүлдөн кетпестигин тана албадым. Кандигин, карегимден жашым тамат, жүрөктө ару арман алым сабак, кош дешпей биз экөөбүз кошулганда, куланчым чуркамак жаным сабак. 4-9-1-10. Алайдың кызымын. Үрімдің аты Бала. Турмуштун туу чокусу бала күтү. Туйгусун эки адамдын бекемдеген. Туулуп келсе бала жарыктыкка. Тушалар, туман ойлор кечендеген. Бакыттын туу чокусу бала жыты. Түйшүктү түрө салып унуттурган. Арине адамзаттын аруусудур. Көзү гүл, ой, кечиресиздер. Тили бал, көздөрү күн күлүп турган. Сүйүүнүн туу чокусу бала сүйүү. Жүрөккө батпай кетип ашып ташат. Апа деп алаканчап чуркаганы арманды аламандан алыстатат. Мээримди дүйнөдөгү сактап турган апа күнөөсү жок перишталар. Бир үйдө канча бала турса жашап, ал үйдө дал ошончо периште бар. Бир үйдө канча бала турса жашап, ал үйдө дал ошончо периште бар. Атам биздин балалыкта эле каза болуп калган экен. Атама арналган ырларым көп. Ошолордун бирөөсү Кокус атам тирилип кайра келсин. Кокус атам тирилип кайра келсе, бир топко тааныбай турса керек. Ошол тентек кызым сенсиңби деп, мен сагынчу колдон сунса керек. Кубанычтан жүрөгүм жарылбаса, кучагына боюмду урар элем. Мен ааламдан таппаган атекебай, жытын жыттап жылбастан турар элем. Меникине окшогон көздөрүңдөн бир өмүрлүк кечирим сурар элем. Кокус атам тирилип кайра келсе, балдарымды колуна алса керек. Баа коюлбас небере жытын жыттап, кубанычтан калдастап калса керек. Бирок айттың жашоодо болбос булар, бул кызыңдын кур гана кыялдары. Жок атасын сагынгандар, бул оюмду түшүнөр туяр бары. Ата менден кубаныч узактоодо, сагынычтар кусалык тузактоодо. Бүт барлыгым алмассам керек эле, бир асылып моюнуңдан кучактоого. Экир жазсам биринде сенсиң ата, ал ырларды арманга уруп жазам. Аракет кылам көз жаш кулатпоого. Рахмат. Сансыз ой келет сезимге болуп турган кезимде, элесим кетпейт боюмдан отурам. Болсуп ойго чөмүлөм, кенде болуп көрүнөм. Ол булам чакырып, жагымсыз Бабалардан мурас калган жерине бастырышып кирип келип элине, кызын алып аялдыкка чардашып, басын тышып эркегин көзгөрүнө. Кытай деген кыргыз үчүн ким өзү, эркелетип өткөргүдөй төрүнө. Жайын айт Кытай, базарларда жабыла, колдорунда кыргыз иштейт жалына. Коомду бузган ичче иштер анда да, биз жүрөбүз сыртта жерди сагына. Сакасынан сакайса да жүрөгүң, салмактуулар келгин эми арыңа.
Кыргыз элдин кыжырына тийбестен Кытай деген кыргыз үчүн ким өзү? О кыйындар келген эме арыңа. Ырдын темасы урмушук, тамсыр. Эх, акындар жазышат турмуштагы көйгөйдү. Жакшы жазса ырлары көбөйүп төлдөйбү? Бир күнү интернетке ыр жазып чыгарса, ыр урдаган урмушуктар көбөйдү. Лирика ырларды окусам көөдөнүмдө кызытты. Акындардын ырлары ушунчалык кызыкпы? Уйкудан калып сайттарды издешсе да эч ким ишин таба албай коюшту, урмушукты. Керемет көздөрүңдүн өчү бардай, чырактын билгиндей бүлбүлдө чыдамым кетпей өчүрө албай. Эх сүйүү, көзүң сокол каналбадың, ээленген жүрөгүмдүн ээси барын, аттыгып мен көзүмө кадамым. Кырларды кымбатым аша баскан, кылыктуу кыз кезим өтсө дагы, кыялдын кемесинде калкып жатам, тамчы жүрөгүмдүн сүйүү барын. Эх жигит, тиктебеген, элжиреп эт жүрөгүм эзилүүдө, сен эсине чыгарба сезимдердин, эркинин чачыратып жүрөгүм. Таңдан туруп, суу кайнатып эртелеп, бир заматта камыр жууруп унелеп, андан кийин тургула деп акырын чай бергени өзүнчө эле керемет. Баарыбызды узатчы эле ток кылып, ийдиш жууп, үйдө жыйнап шыпырып, аңгыч эле камыр даяр болду деп супурасын жая салчу шашырып. Үзө алып камырынын бир четинен, жасачы эле нанды кооздоп бетинен, бизге арналган токош тору кичине жасаганы дали чыкпайт эсимден. Отту жагып, агарган соң тандырга, нанды салчу суудан себеп артына, боп-боз болгон нандын түсү ошондо, кызарган сыйкыр эле чынында. Бышкандарын үзүп алып четинен, майдан сүртүп койчу эле бетине, арасынан май токочун бергенде, үйлөп жеген күндөр кетпейт эсимден. Эх апаке, сагындым го сизди мен, узун өмүр сурап келем теңирден, дали болсо май токочун эңсеймин, бой жетелеп чоңойсом деймин. Браво! Bir убакта көздүн жоосун алган мөңгү, байлык колго өтүп атат көңгөн көрбү, башы жокто эптей албай өз элинде, балээ баскыр каргыш урсулушул өңдү, асказоонун чыңгырыгы боздоп турат. Арча топой суусуз өсүп асман тунат, абай салып бир бармактан сындасам да, айыкпаган жаратпардай менде муунат. Таш топосу чаңдап учат колоттордон, түбү жоктой калган өңдүү мокак толгон, терек ыйлайт, каргыш урган адамына теңи менен бир боло албай, алтын тоодон. Көрбөй жеңет бир убакта каргыш азап, көмөк ошол байлыгына өзү чакап, кереметтүү алатоонун сыны калып, кыргыз байкуш кыяматка жашын такап. Onun aşçı ekeni. Sızı baram bütün жолдозу барам, эмне кетирип көздөн жашын кылдырам. Кубанычпы, сагынычпы ээлеген жүрөгүмдө бир башкача тызылдап. Жылдар бою тууган жерим келбедим, көр тирликтеп мен башка жерди жерледим. Койнуң ашчы, сагындым го мен сени, өгөй сылмал, түнөрбөчү өзелим. Эске келет жүргөн жерим жыңайлап, гүлдөр терип көпөлөктү кубалап. Апа кемдин сылаганы чачымдан, кетти менден алда кача бырактан. Атам болсо тосуп алмак жолумдан, таттуу сүйүп бекем кармак колумдан. Өткөн тура баары алтын күндөрүм, кусалык тажадым сенин торуңдан. Күтөт мени өз балдарым сагынып, апа кем деп асылдарым жалынып. Мен де барам сагынычтан жете албай, караңына мен алардым кабылып. Күтөт мени туугандарым, досторум, балалыктан ойноп көңүл кошконум. Атам тиккен мөмүлүү алма бактары, таңда сайрап безелеген торгондой. Урматтуу акындар, урматтуу жакындар дегендей,
Кыздар тобуна сөз берсек, Аңартуу бийлик борборунун төрагасы аксакалыбыз Атабызды Шамиловдор. Ар дайым катышып жүрөм. Өзүм галым болгондуктан, анан кичине кезимден китепти көп окугандыктан силердин жазганыңарга, акындык талантыңарга ар дайым өзүм баа берип келем. Кыргыз эли кылымдардан бери кылычтын бизинен корккон эмес, сөздөн корккон. Таамай сөздөн, адилет сөздөн, чындык сөздөн коркушкан, сөзгө маани беришкен. Ошон үчүн мен жаштарга айтарым, ар бир сөзгө маани берип, маанилүү сөздөн изденип, анан өзүңөрдүн үстүңөрдөн абдан көп иштешиңер керек. Билимиңерди, чыгармачылык изденүүлүңөрдү тынымсыз дыйкан кандай иштесе ошондой иштеп, ошондо гана сен акындык чеберчиликке, акындык бийиктикке жетесиң. Менин кааларым сиздерге мына багыт 7 жылдан бери жетектеп, жакшы ийгиликтерди жаратып, бир эле Москвада эмес, бүткүл Кыргызстанга таанылып, Кыргызстандагы ар бир областтарда ошол Москва кайрыктарынын мүчөлөрү, координаторлор иштеп, бул түбөлүккө кала турган нерсе. Бүгүнкү айткан сөзү калып кетет. Силер жазган, эгер аз жазсаңар дагы, саз жазып, кыргызда айтып коет, аз сүйлөсөң да саз сүйлө деп. Анын сыңарындай, силер баягы ырдын уйкаштыгына, ырдын башка жактарына карабастан, улуу акындардан үйрөнүп, силер мына кала жеринде болгондо дагы Пушкиндин, Чеховдун, Толстойдун чыгылып дүйнөлүк классик акындардын жергесинде жүрөсүңөр. Башка акындардын, башка улуттагы улуу акындардын чыгармаларын убактыңардын болушунча изденип окуп, ошолордун таамай айткан сөздөрүн үйрөнүп, жогорку билимдүү болбосоң, өзүң изденсең, өз үстүңөн иштесең, ошондо гана сенин билимиң жогору болот. Билим менен талант айкашканда, эмгек айкашканда гана силердин талантыңар өзүнүн жемишин берет. Мен бардыгыңыздарга баштаган ушул Москва кайрыктарына чыгармачылык ийгилик каалаймын. Өркөнүңөр өсө берсин, катарыңар көбөйсүн. Жаңы келгендерди ушинтип уюштуруп, өзүңөргө тартып, араңардан жакшы таланттарды, алыкулдай акындарды чыгара бергиле. Анда эмесе кийинки сөз биздин аксакалыбыз Айталы Жандаровдор. Урматтуу мырзалар, айымдар, бүгүнкү аягда көп нерсени сездик. Анан баягы эл болбосо эшек кошодар дейт да кыргыздар. Ошондой ыр жазгандар көйгөн. Анан эски эле алағы істелмейін жазып жатады да. Шunu жерде жағы өзінің издесіне табылған мәді Закирдин бары ұғышты, анын ойына, айтқан ойына, әсіне мақұл болышты. Елдер қол шағышты да. Анан бұл жерде дағы екеуісі бар, Базаргүл, анан Рахман. Бұлардың ұлары belki кейінкілерге қарағанда анша бөлініп тұрады да, издену бар. Сөздің нәсін тапқанда, ұштырып, соны оқығанда адамға жағатуған қылып ізденішкен. Көп ізденіш керек та, бұл келіп қалсам еді. Көп традицияны да атасына, апасына арнап жазар. Арыс тілі атауыз бар, нәз бар. Анын ал нәрсені беріш үшін поэтикалық ой деп қойды. Ұшынша жүріп Москвада бір қыз қана жақты да, Нарсуғыдағы кімдер білесің?
Ошонун чыгармачылык ишинде мен өзүнөн окуган көргөнүм ошондо бар изденүү, өзүнүн жолу бар. Бизде чыгармачылык деп коебуз, стилистикасы бар. Өзүнүн жолу кандай. Ал ошол кыздын мындай азыр бизге редко окушулат, ошону изденгени мага жагып атат да, ошончо. Анан мен жанагы айтканым, бу жерде апа, ата деп баары айтышып атат. Бул сплошной эле кыргыздын мурунку эле мээсине изденбей эле ордуна келип түшкөнүн жазып коюп атат да, мен ыржаштым. Анан мен изденүү керек. Изденүү керек, аябай издениш керек. Ошону поэтикалык жолдо акрам келбей калыптыр. Өткөндө бир мээсин окудум да, котормосун. Анан синекти эле коюптур багына. Ал которуптур, маму кар деп. Бул жумушка негизинен мынандай, бул поэтикалык ойдун ошого киргизип которгон үчүн ал баланат. Азыр баланмаса дагы бир убактысы келип алат. Ошондой жанагы кыз дагы ошондой болот да, ошондой изденүү көп изденсе адам, дагы кыргыздар айтат да, чындап ыйласа сокур көздөн жашат деп. Катуу изденсе адам табышы мүмкүн. Өзүнүн жолун, мына дагы бул социальный болуп атат, мындайыбызда көп жазыш керек да. Бул элге мынандай, элибизге ушундай иш болуп атат. Ошону көрүп, сезип турат да, жүрөгү сезип турат. Ошону айтып атат да, ушундайларды жазыш керек. Анан элден бөлүнүп туруш керек да, мен дайыма сурамын да. Ошон үчүн көп окуш керек. Анан ар бир адамдын өзүнө жаккан болот да, акыны болот. Акыны болот. Ошол акын мына мен канча дүйнөлүк мен деген нелерди окудум, бирок бизде мага алып кул жашы мында. Анан алып кулдун мындай ыр жок. Сен оруа, мен оруен ата журт. Кандай, мындай көп акындарды окудум да, бирок андай деп жазган бирөөсү жок экен. Анан кече кандай поэзиянын кыры болгон да, кече гана тиги кырда жок эле кайдан чыкты, бозат миңге унутчу. Өмүрдүн тездигин ушунчалык берген да, кайдан чыкты бозат. Кече эле жок эле ал, 30га чыгып калдык деген. Ошондой эмес бар да, силер ушундай мен суранышым барыңар, жазасыңар, изденүү, поэтикалык ойду табуу. Ошо нерсенин мына сөздүктөрдө бар да, поэтикалык ой деп коет. Ошо сөздүн эң таза, сөздүн таза жерин таап, ошого жабыштырып, ырга жабыштырып, сонун ыр чыгат. Атылбек Мамадалиев, сизде бир ойду айтып коесузбу? Окуулар тууралуу кандай окушту, кандай болду? Жалпы албетте башталган иштин аягы бар дегендей, көптөн каймашта соңуна чыгып баратат. Ар бир катышуучуга чоң ийгиликтер каалайм. Бул да жүрөгүңөр бир аз жеңилдеп, өзүңөрдү баягы эл алдында дагы бир жолу таанытып, кандай деңгээлде таланттуу экениңизди дагы бир жолу тастап алдыңыздар. Жалпыңыздарга ийгилик каалайм. Жалпы жолунан өз максатына жетти же жеткирди деп айтуу так эсе өтө кыйын. Себеби силер Кыргызстанда ыр жазып, жалаң кыр артынан жашап, ошону менен гана күнгө чыган адамдар эмессиңиздер. Силер башка дагы бир жашооңор бар. Негизи эле Москвага силер ыр жазам, каймашка акчам деп келген эмессиңер. Москвага тиричилик деп келгенсиңер. Анан ошол убакта дагы баягы көкүрөктөгү бир дарыгыңөр тынчтык бербей,
ошолор дүйнөсүнө аралашып, колуңардан калем түшүрбөй жүргөнүңөрдүн өзү чоң эрдик. Анан кимдер кандай багылдыгар азыр айтылат алдыда. Жеңбей калдым дегендер капа болгула, жеңдим дегендер өтө катуу толкундабагыла. Себеби поэзия бул чексиз жол, поэзия бул чоң бир түйшүктүү, өтө көп мээнетти талап кылган кесип деп айтууга болбойт. Жан дүйнөнүн бир өзүнүн жумушу, ошол дайыма ийгилик болсун, Кудай колдосун. Анда бир айтарым, поэзия деген бул ушундан алыс болсоңуз дейм да. Поэзия десе эле бооз сөздөрдү сүйлөп, бооз көйнөктөрдү кийип алып, эл алдына чыгып, ал поэзия бирөөгө көрүнүп же бирөөлүгө баягындай шоу бизнес эмес да булчу. Бирок акыркы күндөрдө мен көп байкайм, поэзияны шоу бизнеске айлантып, араңызда мисалы укмуш таланттуулар бар, бирок эл алдына чыгып бир эки сөздү бириктире албай калышты алганча. Анда эчтеке жок экен. Менде бар турбайбы дегендей бир курулай бир жасалмалуулукка, курулай бир тааныштардын бир бактоо кеп сөздөрүнө бачкан кетпей эле поэзия бул өтө оор түйшүк, буга чейин басылган, тапталган жол, ошол жолдун арасынан өзүмдүн гана аз болсо дагы кичине болсо бир чейрин табышым керек. Ошол игилик болсун. Кандай дейсиз, кыскача бир сөз айтып койсоңуз, калат дегенди айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Бүгүн жакшы өттү негизинен. Биринчи орун өзүнүн ээсин тапты деп ойлойм. Азыр айтылат бардыгы. Анан чын эле мына акылдын айтканына да кошулам. Негизинен азыр поэзия бул керемет алам да. Аны деген поэзия жөнөкөйлүктү талап кылат да. Биз анын чындыгында шоу бизнеске, базар экономикасына айландырып жүрдүк. Акчанын күчү менен эмне деген гана китептер чыгып атат. Анын арасында плагиат бар, кимдир бирөөнүн Камалдын агай жакшы ыр жазыптыр бая. Интернеттен ырурдагандар бир сапты экинчи сапка кошкондор аябай көбөйүп атат. Ошол нерсенин чеги болуш керек. Негизи эле эптеп-септеп ар кимдин сабынан бирден экиден алып ыр жазгандардын келечеги жок да. Бул акыры келип түгү келип эч ким окулбай да калат. Же болбосо бир ачып туруп кайра жаап коюшу мүмкүн. Ал эми күчтүүлөр акыры түгү келип туруп элдин эсинде калат, жашай берет да. Деги эле бул ыр жазгандардын көптүгүнүн пайдасы ушул. Чыныгы каймактарды калыптырып элдин алдына ошого окшогондор алып чыгат экен да. Анан чындап жүрөгүнөн ыр жазгандар, булар өзгөчө, өзүнүн стили бар. Нарсулуу Кургубаеваны айтып атат, ал көркөйдү бүткөн кыз, илимдүү, билимдүү кыз, өзүнүн стили, өзүнүн жүзү бар. Кыргыз поэзиясына кошкон салымы бар. Ошол негизинен баарыбарга ийгилик, бүгүнкү катышуучуларды куттуктаймын. Катышканлардын өзү чоң стимул. Аксакалдарыбыз бар, урматтуу эжекебиз, сиз Зайыт экеси. Андан Куранбек аксакалы, сиз да бир сөз айтып койсоңуз. Москвада көптөн бери уюшулган Москва кайрыктары назавый клубтун бир кезектеги бир конкурс сыяктуу конкурс болсо, эми жерде чектелүү болсо, ошол кружокко катышкандардын өздөрүнүн дегендей. Бирок башкачылыктардан кетти. Бул себеби акындар каерге барса баягы тыйык эч кимси жок, жазуучулар эч кимге бирөө бирок эмеси. Анан бүгүнкү катышуулар боюнча мен эми мугалим адаммын, чындыгында. Силерге окшоп ыр жазып, прозага киришкен менен көбүнчө мугалимдик көбүнчө эме анча-мынча сынбын эме айтышы мүмкүн да. Жерде сынчыны сыңар өтүү майрыктайт. Бирөөгө сөз айтып, мен өзүм кандай деген калемелер болот да. Ошон үчүн бу жерде өсүү үчүн биз эми рухумунда биз эле мына 50-60-га жакындаганда чыгармачылыкка катуу киришип же ушундай караштырып буга чейин мектеп иштедим. Мисалы мектепте мугалимдер окуучуларга ушул билим берүү менен убакыт өтчү ушундай көркөм сөзгө өтө тереңдеп кире алган жокпуз.
көркем сөзгө тереңде ошол чыгармачылыкпен кирип кеткен адамдар азыр Кыргызстанда эл жазуучусу, эл акындарына чейин чыгып калды биздин коллега. Анан бу жерде мындай кыскартып айтсам, бүгүнкү конкурста абдан жакшы, өтө таланттуу кыздар өздөрүнүн чыгармаларын көрсөттү. Чындыгында өтө терең жазган кыздар бар экен. Мен буга сыймыктанам, кыргыздардан ушундайлар талаштан тартыс жарашат дейт. Түшүнүп чыгар. Мына аксакалдар айтты, чындыгында изденүү керек, билим керек. Эгер бир окуу жайын окуй албасаң дагы изденип кайсы китептерди алып артынан. Мен бир мисал айтайын, Султан Раев биздин Шыңгыз Айтматовдон кийинки эми кетип аткан кыргыз адабиятын жүгүн көтөрүп айткан чоң жазуучулардын бири. Ушунун чыгармаларын окугула дүйнөлүк адабият эмесилерге кирип атат. Дүйнөлүк адабиятка эме кылыш үчүн башка элдер тааныш керек, башка элдер билиш керек, ошолордун катарында Султан Раев мына жакында келип, биз мына көп учурашабыз, китептер келип алсаңар болот. Бул айзы бир адабиятчынын, ушул акындын столунда тура турган китептер булардын чыгармалары. Бир эле кыргыз эмес, дүйнөлүк адамзат проблемасын койгон нерселер. Ал эми биздин поэзияларыбыз күнүмдүк турмуш жөнүндө акындар айтышты мына жерде. Күнүмдүк турмуштар, буларда бар нерселер, бирок секин-секин көбөйтүш керек, тереңдетиш керек, образ. Ушул рахмат. Üçüncü, Muhtar Cantoray Mırza. Sizden kalıplarınızı айтпаңыз. Жалаң таланттуу ушул ыр жазган, ыр окугандар келген окшойт. Мен спорт чөйрөсүнөн дайым ошо силердин ырларыңарды угуп, ушундай конкурстарга катышып, мындай айтканда күйөрманыңар. Силердин ырларыңар менен биз ички жүйнөбүздү тазартып, ошол жашообузга, тирикчилигибизге жаңы мотивация алып, жакшы сыйлап аркаңарда ээрчип жүрөбүз. Силер бир жазган ырыңарды ушу биздин жүрөктөн өтөт, биздин немебизден өтөт, таразабыздан өтөт. Бирок баа берип биринчи, экинчи месте койбойбуз. Силердин ар бир жазган китебиңер, мына Айтал агайдын немеси менен библиотекамда турат, Акылбектики турат, Самараныкы, Жусуп агайдыкы, Эрнис, ушу бардыңардын атыңарды атап кете албадым. Кыскасы бардыңардын китептериңерди ошол окуп, бош маалыбызда ошо неме кылып турабыз. Талантыңарга таазим, талантыңарга таазим. Мына кызым дагы ыры жабып калды, мен сага кечера келип калдым, ошо неме болуп турам. Гүлиза. Гүлизанын ыры, акыркы ырлары жакшы неме болуп калды. Байланышып ырыңызды берсеңиз окуп жүрсөк, талантыңызга таазим. Силер дагы бир жолу ушу ыр жазгыла, зерикпей жазгыла, баары биздин жүрөгүбүзгө жетет силердин ырларыңар. Рахмат силерге. Төрайымы Айдын Алмасадыкка келдиңиз. Жастар союзу Саламатсыздарбы, урматтуу калемдештер, урматтуу калыстар тобу, жалпы ыр жазган ыр күйөрмандары. Бир аз кечигип калды, кап этпейсиздер, алыс жерге коюп алыпсыңар, другой конец Москвы келдим. Азыр бул жерде акыркы ырларды угуп болсо дагы бир саптар биздин билесиңер келе берет. Жакшы сөз жаңгадары, жакшы сөз уксам дешет элдин баары, жакшы ыр ого бетер эргүү берип, ыр жолдойм калемдештер, барсыңарбы? Аманчылык, барчылык бардыгыңа, алтын күмүш зер толсун сандыгыңа, алтындан да асылба сөздөн курап, кылым өтсө, көнөрбө сыр калтыргыла. Конкурсанттарга ийгилик каалайбыз, албетте калыстар, менимче калыс баасын койду болуш керек, бүтө туралы. Size biraz süre etmeniz Galata'ya etmeniz ama şu soğuk. Siz de Galata'ya etmeniz. Aksan Galata'ya. Europa sanatı Galata'ya etmeniz. Galata'ya etmeniz. Benim жалпы бүгүнкү катышуучуларга бүгүнкү жаштарыбыздын упанырларына баа берген калыптардыгына баарыбызга ден соолук, ишибизге ийгилик. Ушундай жакшы күндөрдүн ийгиликтердин эси болгону ар бирибиз. Мен сыймыктанам, эмнеге сыймыктанам? Бир адам бир жакшылык менен өзүн көтөрүп алса да ошого да сыймыктанам.
ушундай болсо. Андан башка о духовный, о жердин түбүн ойлоп алып сыймыктан албайт. Bir adam özünce sıymıktan suyunu ne kılarım bilmey jirse oşal adamını görse men daha sıymıktanım. Ança bolgon kirim de yeter. Şunday jakşı günlerde yol Doğru rahmat. Anda mesela hurmatly tuğanlar, bugünkü konkursumuz, adavi konkursumuz Moskva Gayretler Adavi Klubu'nun 2018 yıldın Bırtı akın konkursuna bugün köp oldunuzlar. Jürilerimiz bu jakta bardığın jakşı kalsızlık kılıp, jakşı çeşimlerdi kıldı degen oydoymuz. 11 şu katıştır bardığı kızların jakşı okuştu, bardığı jakşı oldu degendey. Bırak Jaman akın yok, bayağı bunda eкен de özde gönülden, yürekten çıkanlar çarasın, cazasın da. Bar jakşı bırak. Vakt menen, saat menen degende bular bara күшкө толуп бар энергиялар биригип дегенде анан кийин жакшы жыл болуп чыгабы деген ойломун да. Анан ошо арабыздарда кээ бирлери буларды аябай жакшы жазгандар бар, бирок окуп келгенде начар окуп калат. Кээ бирлери болсо жаза албайт, окуп келгенде окуунун устасы, мисалы ушундай да болуп калат да. Анан бирок ушунун баарын эске алып, биздин калыстар тобу жакшы чечим чыгарышты. Анда эмесе, эгер мүмкүн болсо мен ошо бүгүнкү конкурстун жеңүүсүн жарыя кылсам, Москва Gayretler Adavi Klubu'nun 2018 жылдын бытты акын конкурсунда 3-орунга 48 упай менен Гүлниза Эргешова болду. Кол чапкачыңыздар. Гүлнизаны куттуктайбыз. 3 жандарып келип койсоңуз, сакалыбыз сиз тапшырып койсоңуз, 3-орун медалы бар экен, боюнда тартып, кол чаптыңыздар. Kova medal eкен. Бұл 18 жылы мыкты акын деген 3-чү орунга жетишкен үчүн Гүлниза Эргешовага сыйланат экен. Аябай сонун экен, мына көрсөңүзбү? Истерика калат. Бир кезде балдары неберелер айтат да. Биздин элер ушундай адам болгон экен деп мактап. Nur деген клиникадан кагаз бар экен. Урматтуу Москва Gayretler Adavi Klubu'nун мүчөсү дейт. Сиздин кыргыз адабиятына, маданиятына кошкон салымыңызды эске алып, Москвадагы Медцентр Нур клиникасына ден соолугуңузду чындоо үчүн бекерге консультацияга жолдомо берилет дейт. Медцентр Нурдун башкы директору Багат Бапанов экен. Анда эмесе 2-орунда. Туугандар, 2-орунда өзү бир адам болчу. Бирок тилекке каршы биз бирдей грамота даярдап бирден неме алып келгенбиз. 2 адамыбыз 2-орунга ээ болуп калды. Алардын упайлары тең болуп калды. 2 орунга 49 упай менен Рахманберди Турдалиев, ошондой эле Базаргүл Кожоеваны чакырабыз. Анда эмесе эртең ауылда сакалыңызды чакыралы келиңиз, сыйлыктар берип коебуз. Бөлүктөр уруштурбай, талаштырбай. Биринде алтын медалын, биринде грамотаны, грамота кимге экен? Чындап эле бул жерде бир орунга 2 киши чыгып калды. Эми Калыстар тобунун берген баасы боюнча. Анан биз ошо жыйынтыкка келдик.
Аны бузбайлы ошол эки места бериле берсиндер. Азыр şu эки места берилип, бирленеме жазылган экен. Ошону тапшырып коелу. Рахманберди Турдалиевни бизге. Kızımızda altın. Kıyılara çıkan. Kalan zaten. Oşan da öyle reçete geberdiniz. Anladınız mı reçete? Çok güçlü ders verdim. Hem de kadar çok güçlü oldu. Benim bir akınımız aldıra çıkıptı. Allah akınımızın adı Zikirdin Ispayev. Kol çarpı sonra. Kol çarptıralım. Поэзиясына салым кошуп 2018 жылда мыкты акын кароо сынагында 1-чи орунга жетишкен Москва кайрыктарынын мүчөсү Зикирдин Ырысбаев кайрыктардын жылдын мыкты акын намы менен чындыгында эле Ырысбаевдин өзүнүн көп болгондон аткаруу чеберчилиги, уроку, техникасы, уюкаштыгы, маңызы бүт көп келеді екен. Мен өзім таң қалдым да. Мен өзімдің 10 жыл мұрдақы авалымды елестеттім да. Ушундай болуш керек деген жол көрсөтө болуш керек да. Зикирдин мырза өзү жигит же жүрүш керек. 2000 жылдары келип бизге мүчө болуп жүрчү, кийин кетип калды. Кайра келип кетип калат, кетип калат. Аралаш жүрдү чоң. Анан кетип акыр кайра келди. Кетпейт болуш керек. Эми биздин туугулап калмадыбы? Кетпейт эле. Ошондой эле. Ошондой эле өзүңүз жаныңыздағы бирөөнү кошо алып, сизди ресторан Султан деген эме кагаз бериптир. Урматтуу жеңүүчү, сизди дейт Султан кафесине эсте калар кечки эс алууга чакырабыз дейт. 2 кишиге Bir sulu kızdı erçitan barklar. Ошондой эле ошондой сапарнама айта берейин. Бактылуу Омуралиева келсеңиз, сиздин эмгегиңиз аябай чоң. Келиңиз, сизге келиңиз деп куттуктайбыз. Сизди жеңишиңизге куттуктайбыз, куттуктайбыз. Конкурс. Бир жыл ичинде Жөнөкөй Республикасына келесиз. Ошондой эле биздин залкар жазуучубуз Султан Раевдин жазып беребиз. Ошондон кийин Камалдын Каразаков келсеңиз, Камалдын Каразаковго дагы залкар жазуучубуз Султан Раевдин антистандарт деген китебин белек беребиз. Асан Пынар келиңиz. Асан Пынар дагы залкар жазуучубуз Султан Раевдин антистандарт. Мүмкін оқи албай қаламыз да мүмкін. Стандарт. Қандай кейін екен? Жұмабай, Бурманалиев, Жұмабай. Гималай, келin sizde. Network'e çakralı son içinden veriyoruz.
Yine gününüz katı çıksın. Ulon Vraş var. Tekrar metin gelesiniz. Kendi gider kat okusanız cengişliğiniz olursun. Rahmet sizge. Pazar kıl kodayım var. Sayın Viktor Tuklaymen'e Sırgacı. Sırgacı kesigediniz. Sırgacı kesigedi abi. Topam da gel. Sultan Raif'ten Zaltar Sultan Raif'ten topam da gelir. Değil mi? Sultan Raif'ten Nurcamal Cedigeri var. Cedigeri var. Çok yükseklerle çok okudunuz. Sağ olunuz. Geliniz. Sana da nasıl olalım? Sadece kalma tatlı değil. Test Alina Mansurova. Alina gel. Alina Cansurova. Geliniz. Mansurova. Canı gel. Moskva ayırtları diklerinde çok. Onun için Moskva ayırtları aldı canlı deyiniz. Veririz. Şimdi buluşlar. Ciddi varızları. Herkes kodu. Bakın böyle. Daha bir nelerimiz kaldı? Aksakalımız yer tavaldı. Kastak tağından yer tavaldı aksakalımız kaldı. Birazdan taşlı dens oluğun içinden devam etsin. Ya da muhallemeler kaynıyorlar. Dens olur. Gece kafamda başka kafandan çaya çakırız. Ay ulan. Oşunda öyle. Aramızda darılır. Arakat Cuma Kadir deseniz Nur Gazetanın jurnalisti, işengen jurnalisti geliniz. Ötkende uçtuğun hizmetler için, işleri için, ülgülü iş kösütmenleri için Azay Grup Nardager Bütçesi, Talantu Hakkın İşmer, Rahat Cuma Kadir, Nur kampanyanın diplom vesileler. Bunu ötkende verin. Sizce de medyatriye gelip davranışınızı teşekkür edip analiz tavşırıp bir soru çıkıyor. Ama çok rahmat bardığınızda da ilişkileri alayım. Şunday bu yıl ötken yıl Çınız Aytmatov'un 90 yıllık jubiley yıl olmadı mı? Kırgız eli dünyada kançalık tanılıp kançalık yaş geçirdi ötközdü. Dünya eli Kırgızdaki жазуучу ел катары таанытыпты. Ошон үчүн мен айттым. Биздин адай клубда башка адай клубда баарыбыз билип чыгармачылык менен ошо алектенип жазууларды жазып китептерди чыгарып ырларды жазып дегендей. Ошондо чогуу. Дүйнө таанылыр эле, дүйнө таанылган эл бололу. Ошо абдан жакшылыктар болсун. Чыгармачылык иштери кылайын. Жақсы күндерде көрүшүп келеді. Ошондой эле дагы бир спонсорубуз бар экен. Кечээ проекттарын унутуп калдык. Фабелик деген компаниянын жетекчиси бизде бар экен. Келип койсоңуз ким? Келип калыңыз. Сиздерге тааныштырып кете турган нерсе, Москва шаарында, бул Кыргызстанда башка жерлерде, башка биздин корушу мамлекеттерде билсеңиздер керек, Фаберлик деген компания, бул косметика, кийим, андан кийин үй бежесине керектүү порошок, стиральный порошок, жанагы посуда жууганга бардык ишин ушунун ичинде каталогдун китептин ичинде бардык нерсе берилген. Бунун бизге бүгүнкү Москва байрактарынын ушул акындар таймашына демиячу болуп кыздар келдиле.
Азыр бир-эки жумуштар менен биз кеч башталып калып, күтө албай суранып келишти агай. Ошол биздин жеңүүчүлөргө биздин атыбыздан куттуктап коюңуз деп калтырып кетти. Бул значит жеңүүчү болгон зикирдинге бөлүшүбүз керек экен. Зикирди. Кийин барса, ушул жерде немелер Bunun içinde şu katalog менен барасыздар. Telefon men номерим аркылуу байланышсаңыздар болот. Себеби бул жерге өзүнүн номерин жазган убактысы болбой калды. Мен аркылуу барасыздар. Керектүү сизге жаккан белекти аласыз. Экинчи орун. Катар Экинчи. Келиңиz. Рахман бердиңиз, келиңиз, сиз дагы Бирөөнү өзүңүз алыңыз. Куттуктайбыз, келиңиз. Анда эмесе жеңүүчүлөрдү бул жака чакырып чогуу сөзгө түшүп койсок, келиңиздер. Жеңүүчүлөр, биринчи жеңүүчүлөр андан кийин жалпы түшөлү. Гүлмиза, сен кып болбу. Анткени биз күтүүсүздөн эки адам бир орун болуп калган үчүн жетпей калып атат да. Биринчи жеңүүчүлөр чыккыла, андан кийин жалпы түшөбүз сөзгө. Андан кийин